күнүнө 4-5 сааттан уктам. Ишегада кыздардын баарын чачын кыркып, бузуп, тайм менеджментти коюп туруп иштейлик. Иштесең 100 миңдай иштесең болот. Баарыңарга ийгилик каалайм. Саркеч кийим билегиндеги кымбат баалуу сааттар, кийимге төп келген тагынчактар сыяктуу ийгиликтүү адамдын сырткы келбети албетте стилдүү чачы жасалгылуу жана сонун жарашыктуу макияж менен толукталат. Назарыңыздарда кесипке жол көрсөтүүсү. Бүгүнкү берүүбүздө биз чач тарачы кесиби кирешелүү тармакпы, кызыгы, кыйынчылыгы тууралуу баарлашабыз. Азыр мен кадимки кардар сыяктуу өзүмдүн кызыктуу каарманымдын жумушун сиздер менен биргеликте чагылтырып берем. Анда кеттик. Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Чарчап иштеп атасызбы? Келип калдык. Келиңиздер. Өзүңөр аябай жаш, арык турбайсыңарбы? Бул стрижка вообще болуп кетти. Лучше өстүрүп салсаңыз. Либо одна-две кара болуп салган болот. Мындай узун болчу, пляжный локон жүрөсүз. Майра Маткалыкова 28 жашта. Балалыгы Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Акбулак айылында өткөн. Бир үй бүлөнүн жалгыз кызы, кесиби боюнча журналист. Бирок ал тармакта өзүн көрө алган эмес. Бир кездери кыялданып кызыгуу жараткан хоббиси бүгүнкү күндө нан таап жечүү негизги жумушу, чыныгы кесибине айланган. Бишкектен бул жерде университеттерди карап жүрүп, ошол улуттук Кыргыз улуттук университетине тапшырдым. Аябай жакты. Азыр ойлосом өзүм жүрөгүм түшөт. Бир чемодан менен эле бир 17 жашындабы келгенде, ошол жерге 2013-жылы. Анан бул жерде бир эле такем бар, эч кимди эле тааныбайм, өзүм эле адашып жүрөм, университетке барып келем, күндө тапшырып, анан өзүм эле ошо көгөрүп жүрүп окуйм деп өзүм тапшыргам. Анан окуп баштаганбыз. Шайыр мүнөзү ачык абага, жаркылдаган күлкүсү менен келген кардарды тосуп алган каарманыбыздын жумушу менен жакындан таанышып, аралашуу үчүн катардагы кардар сыяктуу кезекке алдын ала жазылып, белгиленген убакыттан кечикпей барууга аракеттендим. Анткени бүгүнкү маектешим кечигип, шылтоо айтып, жоопкерчиликсиз менен кайдыгерлик мамилени жактырбайт. Будний күндөрү 4-5, кээде 3, кээде 2, кээде такыр болбой калат. Андай го азыр бизде жок. Көбүнчө в среднем 3-4-5. Выходной күндөрү сложно, объемга жараша да, если окрашивание эме болсо 4-5 болуп калат. Андан каш териш керек, стрижка эмне болсо бир 6-7-8 ушундайга чейин болуп калат. А мужской болсо алар кичине көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, анткени объем работы жарым саат 40 мүнөт да. Ошон үчүн ушундай койсо болот. Көбүрөөк суротулап кайсыга келет? Чачка же 80% салондо окрашивание менен стрижка аялдардыкы, анан укладкалар. Анан 80% блонд ак чач үчүн күйгүзүлүп, ошолор жакшы сатылат да. Блондду жакшы кылган специалисттер да аз да. Ошон үчүн эгер блондду жакшы чыгарсаң, тоже аябай жакшы прибыль алып келе турган жумуш, клиенттериң көп болот, круглый год. Ак чач аял кишиники бир 30 жаштан 60 жашка чейин, 55 жашка чейин 20 жыл, 25 жыл активно бой өткөндө ошол учурда чарчайт. Бир 55-60 жаштан кийин чарчап, кызым өзүнүкүн эле калтырып кой деп, химия менен эле ак чачына өткөрөм мен өзүнүкүнү говорю, ар нерсе менен боебогула депчи. А то бияга кыпкызыл монча өскөн ак чач. Это вообще неестественно. Бул жумушта честно иштесең, клиентин көп болот да. Мен чач таракчылык индустрияга чач боюнча ушул негизи сулуулук жаатына 2012-жылы киргем. Жакында 10 жыл болот экен. Андан 2 жыл окугам, өзүм окуп жүрүп анан иштедим. Көп окугам, чындыгында. Көп практика кылгам. Ишегада кыздардын баарын чачын кыркып, бузуп, боеп, ушинтип. Башында мен нолдон баштадым. Бул жакта карьерам Ош базардан иштедим. 40% иштечүм. Полотенце, сүлгүлөрдү, полдорду колго жууп, ошентип иштечүм. Ал учурда аябай кыйын болчу жумушка кириштим. Саламатсызбы, келиңиз, жүрүңүз. Саламатсызбы, келиңиз. Турабыз. Сизге цвет боюнча, чачыңыздын цвети боюнча өзгөртөйүн дегенсе, кандай цвет каалайсыз?
Чачыңыз боялып болуптур, жылтырап турат, боялган эмесе. Буну кызыл кылсаңыз, бир аз эгер башка калооңуз мындай цвет болсо, чыгыш кыйын болуп калат да. Кызыл негизи мындай теплый деп коет го. Жылуу цвет болгон үчүн аны смывать этиш кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн блонд кылсаңыз сизге бетиңизге да жакшы жарашат. Анан азыр тренд. Биз барган учурда да жумуш кызуу жүрүп жатыптыр. Күнүмдүк график боюнча таң саат 8де башталып, кечке жуук 9-10 аяктайт. Айрым учурларда кырдаалга жараша кардар суроо талабы менен мындан кечиип да калышы мүмкүн. Улам карап турушуң керек, рынокто сага спрос барбы? Болсо эмнеге, жок болсо эмнеге? Ошону эме кылышың керек да. Парикмахерлерге айткан кеңешим да сразу эле ойлойт да 20 000, 30 000 иштей калам деп. Иштейсиң, 100 000 да иштесең болот. Иштесең 50 000 да иштесең болот, өзүңөн. Бүт баары өзүңөн карьераң. Неважно кайсыл салон, премиумбу же бюджетпи, экономбу, средний класспы, ал өзүңөн да, өзүң жакшы иштесең, клиент келет. Анан бизнес жаатын айтсам, чындыгында клиент алып келиш аябай кыйын экен. Ну все, коллеги, баарыңарга ийгилик каалайм. Кайсыл тайм менеджментти коюп туруп иштейлик. Кечиктирбейбиз, Баарыбызга ийгилик. Сиздер көрүп турган чакан бөлмөдө 4 гана жумушчу эмгектенет. Баары өз ишинин мыктылары. Кесибин сүйүп, чын тилден кызмат көрсөткөн чыныгы адистер. Күн сайын кабагым кашым, чарчадым, чалыктым дебей, тег аякта туруп кызматтарын көрсөтүшөт. Кесибим боюнча архитектор дизайнермин. Ошонун улам тартканды жакшы көрөм. Театрларда гример болуп иштеп, анан жагып калган. Түйшүгү адамдар менен мамиле, психологияны билиш керек экен. Адамдар менен жакшы мамиле түзүүнү. Өзүңдүн жумушуңду жакшы билсең, жакшы көрсөң, кыйын эмес, жеңил эле. Бала кезимден бери кыялым парикмахер болуу. Мурда базарда иштечимин, строительный рынокто иштеп жүрүп, ал жакта кышында муздак темир кармап, ушинтип кыйналып жүргөнүм үчүн ушул сфераны тандадым. Бул сфера мага бала кезимден бери жагат. Беш минут бүтүп калды. Отуруп турасызбы бака? Привет, красавчик. Чуть посиди, ладно? Хорошо? Посидишь? Сейчас Райымбек Пайке возьмет тебя, ладно? Негизи кандай жумуш болбосун колдоп таяп турчу жакындарың, санаалаштарың болгону жакшы. Мындай аракет иштин алдыга жылуусуна ташталган кадам боло алат. Антпесе көңүл чиркинди бат эле оорутуп, бир жумуштун башын кармоо мындай турсун эптеп кетүү мүшкүл. Кесиптешим Майрам тууралуу айта кетсем, ал ишкер, жакшы, мындай жумушка көз карашы бардыгы түз, аракетчил, клиенттер менен дагы мындай кардарлар менен жакшы мамиле кылат. Эгерде ушул темпте кете турган болсо, жакшы ишкер болуп, жакшы бизнесменка болуп чыкса деп мен дагы ойлойм. Кардарларды жакшы кабыл алат, аябай шаңдуу, өзүнүн жумушун так билет, эч качан конфликтке барбайт, конфликттен оңой чыкканга аракет кылат, аябай жакшы жакка буруп, ошонусу жагат. Ошон үчүн экөөбүз келишип иштеп атканыбыз ошол болуш керек. 3,5 эле жазыңчы. 3,5? 3,5? Үлгүрбөй калбай эле. Жетишпей, 3,5? Мамаңа укладка и макияж, да? Бир баштык кийим жана керектүү документтерди колго алып, эч нерседен бейкапар борборду көздөй сапар тарткан 17 жаштагы кыз үчүн бүгүнкү ийгилиги, ачкан чаккан бизнеси, жараткан эмгектери бир кездери уч кыйры жок кыял, ойгонбогон түш сыяктуу көрүнчү. Бирок убакыттын өтүшү менен өжөрлүк, уйкусуз түндөр, изденүү, мээнет, кыйынчылык аны турмушка бышырып, максат пландарын орундатты. Болушуң керек да, ийилишиң керек да. Ийиле алчу эмесмин мен мурда. Ийилдим. Бул жумушта эгоист болчумун мурда. Өзүм иштеп эле өзүм менен кетип калчумун. Жок. Азыр элдер менен акчамды, тамагымды, убактымды бөлүштү үйрөндүм. Мага уже жагып атат. Айымдарга айтат эмеспи? Көңүлү көтөрүлсө айымга, чачы жакшынакай жазалса эле ошо айымга көйүн кубанычтуу күн болот да. Майрамдын эң жакшы мага жаккан жери немесинде, мүнөзүндө. Аябай жоопкерчиликтүү. Дайыма жоопкерчилик менен мамиле кылып, жазылган убагында кечикпей келет.
өзүнүн аракети менен, эмгеги менен, адамга кылган жакшылыгы менен анан ошо багындырып келатат деп ойлойм да. Ошон үчүн ошо Маяга келип жүрөм. Келип турсаңыздар болот. Баарыңыздарга сунуштайм. Адамдык мамиле эң биринчи орунда турат. Ошо мени дайыма кабыл алат. Албетте, сулуу эмес айым жок, болгону өзүнө кам көрбөгөн айым бар деп айтылат. Мына ушундай сулуулукту жаратуу өз ишинин мыктысы болгон адистердин колунан келет туура. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте биздин бүгүнкү кызыктуу каарманыбыздын жумуш кызматынан пайдаландык. Мына ушундай жогорку маанайда биз маегибизди алда карай улантабыз. Эртели кечти аякта туруп, канча кардар болсо баарын кезеги менен кабыл алып, олтурмак түгүл кээде тамактанууга убакыт таба албай калган каарманыбыз ден соолугуна кам көрүүнү да унутпайт. Себеби өзүң дени сак, энергиялуу болсоң гана жумуш алдыга жылаары бышак. Сууну аябай жакшы көрөм. Негизи ошо спорттун түрүнөн сууга сүзгөн жагат. Мен үчүн эң таза спорттун түрү. Анан өзүмө дагы, ден соолугума дагы, жумушума дагы пайда да. Анан биздин мындай туруп иштеген үчүн жумушубуз оор болуп калат да, денебизгечи. Анан ошондо ошо келип бияка сүзүп, эс алып кетем да жумуштан кийин. Ар кандай стресс болот да, кээде ыраазы болуп кеткен адам болот, кээде ыраазы эмес, нааразы болуп кеткен болот. Анан ошол учурларда эми биз клиент кардар дайыма туура дейт го, клиент всегда прав деген менен иштеп, анан чарчаганда ушул жака келип парымды чыгарам. Hello, how are you? I'm fine. How are you? Are you okay? Are you back here again? Yeah, I'm going to back. So, are you able to join us right now? Yeah, I want. Okay, let's go. Number 1, okay. Thank you. Sorry, guys. Hello. I came late. Майрам айым 1 мүнөт убактысында текке кетиргенди каалабайт. Өз үстүнөн көп иштейт, көп окуйт. Ар тарапты өнүккөн адис болууга аракеттенет. Жер кыдырып, дүйнө кезип, бир келген өмүрдү татыктуу жашоого, кызыктуу китептерди барактап, чет тилдерин өздөштүрүүгө умтулат. Майрам бизде 2 жылдай окуп калды. Өтө өжөрлүү, тырышкыс экен. Башында келгенде абдан эле кичине кыйналды, чын айтып келгенде. Биз окуп албай аткандасек, анан акырын өзүнүн тырышы менен окуп азыр жакшы деңгээлде англис тилин үйрөнүп, кенен сүйлөп калды. About my lesson, about my work, about my hobbies. And so, can you give us Some questions to that. Yeah, no. Башында башталганда кыйын болгон. Жумасына 6 жолу 3 күн грамматика, 3 күн talking club болчу. 1 саат 20 мүнөт убактымды арнайм. Кечки саат 8:20дан 9:40га чейин болот. Башында аябай кыйналгам. Үйгө барып дагы 2 саат, түнкү саат 2-1ге чейин эме кылчым. Батты өздөштүрүп кетейин деп элечи. Анткени ошо пландарыңа жараша өзүң дагы требовательный болушуң керек да, өзүңөчү. Okay, so where have you been? Do you play football? Now I'm expecting a contract, but it's not yet in. Языкты биринчи күндөн баштап эле адаптация болосуң да, эми именно носитель деп коет го, орусча айтканда, ошо өз англис тилдүү агайлар менен окуйбуз. Анан бул жерден ошо 0дон баштап эле ошол жерден окугам. Эч нерсе билбей келгем. Эчтеке абсолютно. Азыр Кудайга шүгүр ушул жактан тил үйрөнүп, Куветке барып иштеп келдим. Азыр деле коркпойм, эми буюрса дагы жакшы кылыш керек. Класс.
Кыргызда кепе болсо да өз үйүң болсун деген жакшы кеп бар. Ансыңары карманыбыз жаштарач кесибинин артынан шаарыбыздын бир четинен батир алууга жетишкен. Күнүмдүк пландаштырган жумуштарын бүтүрүп, чарчаганына карабастан алгач эле ашканага баш багып, витаминдүү жеңил салаттарды, даамдарды жасоого киришет. Ишкер болгондон кийин ошо чоң жоопкерчилик экен да, ошо чоң жоопкерчилик менен кошо өзүмө ишенич алып келди да, кийинки эртеңки күнүмө ишенем. Өзүмдүн күчүмө ишенишке көндүм. Биринчиден, экинчиден башка өлкөлөргө барып иштедим. Бул кесиптин дагы оор кыйынчылыгын, башка өлкөдө кандай экенин баарын үйрөндүм. Үчүнчүдөн, азыр аябай көп дос күттүм да. Ишенич алып келди да, кийинки эртеңки күнүмө ишенем. Өзүмдүн күчүмө ишенишке көндүм. Биринчиден, экинчиден башка өлкөлөргө барып иштедим. Бул кесиптин дагы оор кыйынчылыгын, башка өлкөдө кандай экенин баарын үйрөндүм. Үчүнчүдөн, азыр аябай көп дос күттүм да. Чындыгында жакшы, азыр бир жумушум чыкса, сөзсүз башка ошол жааттан бир таанышым же болбосо клиентим болот да. Ошолорго чалып эле бат-баттан жумушумду бүтүрөм. Анан кээде күлүп коюшат. Үйдөгүлөр справочник депчи, же болбосо досторумчу. Бир нерсе болсо азыр мага чалышат, бул таанышың жокпу же бул таанышың жокпу депчи. Чынында бир караган кишиге жеңил, анчейин эмгекти талап кылбаган жумуштай көрүнөт. Күзөтүп, аралашып, маектешип олтуруп, ага дагы өзгөчө эрк, чыдамкайлык, шык жөндөм керек болоорун сезесиң. Күндө 4-5 сааттан уктайм азыр. Джек мага айтмакчы, Кытай бизнесмени аябай жагат, мага ошол айткан. Өзүңөр бизнес ачатканда отпуск, выходной жөнүндө унуткула деп айтканда, ошол чын экен да. Мен графигим туура эмес, эртең менен 6-да башталат, 6-7-де. Көзүм ачылат, 5-5:50 уже күн чыгып баштаганда көзүм ачылат, уктай албайм да. Турам кечинде 10-11ге чейин, 8ге чейин эң азында иштейм. Биз сөз кылып жаткан кесип ээси болуу үчүн ар бир кардар менен тил табыша билүү, айткан буйртмасын оюндагыдай жасоо, эч кандай чыр-чатак, жаман жакшы айтышууну болтурбоо сыяктуу терс көрүнүштөрдөн оолак болуу максатка ылайык. Мен ушул бизнес жаатында эле өзүмдү көрүп атам да. Ушул жакты, анан бул жакта эмес, ушу Америкадан билим алып келип, анан дүйнөлүк сеть ачайын деген да. Сулуулук дүйнөнү сактап турат. Кесип тандоо адамдын жашоосундагы жоопкерчиликтүү жана маанилүү кадам. Өз кесибин туура эмес тандагандар турмушта ордун табууда жана кесиптик өсүүдө кыйынчылыкка дуушар болушат. Оба достор, буга биздин бүгүнкү каарманыбыздагы далил. Сиздер кесипке жол көрсөтүүсүн 20 мүнөт бою ортоктошуп болдуңуздар. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте чач тарач кесиби дегеле анын кызыгы, кыйынчылыгы, ийгиликке жетүү сырлары менен бөлүштүк. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча аман туруңуздар.